жылуулукту сыртка чыгарбай, үйдүн ичинде мындай кармап, термос катары кармап берет. А кирпичте болсо анчалык эмес. Assalamu alaikum Salih Mehmetov kanal көрүүчүлөрү. Биз силерге дайым айтып келебиз, мына сынчы блоктон курган үйлөргө отопление керек эмес деп, бүгүн мына силерге толук көргөзүп беребиз. Дагы бир өзгөчөлүк болот экен. Туугандар, бул үй азыр Окун айылында курултабыз, Орозбеков айыл өкмөтү. Анан мына ичине кирип силерге толук көрсөтүп берейин. Караңыздар туугандар, мына чын эле постоянно ошо мактап жүргөн сынчы блок. Бул жакта мына шыбак иштер кетет экен, уже маяк коюп коюптур. Анда эмесе жүрүңүздөр, силерге толук маалымат алып берем. Бүгүн өтө кызыктуу чыгарылыш болот деп ойлойм. Ассаламу алейкум, кандай иштер жакшы өтүпсүң? Иш болтабы? Жакшы, рахмат, болот. Ушул бала мына сынчы блоктун автору ушул бала болот. Ассаламу алейкум. Не жаңылыктар, эмне өзгөчөлүк киргиздиң? Жаңылык ушул сынчы блоктон тышкары сынчы жылуу шубак деп ушундай шубакты дагы чыгардык. Штукатурка. Бул үйдүн жылуулугуну дагы 15%ке чейин кармап берет. Ого. Арзан болот, үнөмдүү, качественный болот. И плюс экологически таза, дышиший болотчу. Бул жакта өзүңүздөргө мындай көрсөтөйүн да айырмасын. Бул 30 килограммдыкта. Бир мешок 2-2,5 сантиметр калыңдыкта шубай турган болсо, примерно 2 квадрат, 1,5 квадрат ушундай жететчи. Биздики болсо ошонун 30% көбүрөөк объемго жетет, көбүрөөк чарчы метрге жетет. Акчасы, баасы экөө бирдей эле. Мисалы, орто эсеп менен базарда Родбанк гипсий штукатуркалары 250 сом болсо, биздики дагы 250 сом. Бирок үнөмдүүлүгү, пайдасы көбүрөөк. Мисалы, мына ушул үйгө 20 кап кетти. Калыңдыгын 2 сантиметрдей шубалды. 20 кап 250 сомдон болгону бир 5000 сомдук биздин жасаган штукатуркадан кетти. Эгерде ушул Родбанктан штукатурка шубак кылам дегенде, где-то 9-10 каптай кетип калышы мүмкүн. Мындайча айтканда, үнөмдүү жагы дагы 35-40%. Туугандар, мына караңыздар, чындап заманбап, экология жактан таза, өтө өзгөчө шубак жаратыптыр. Бул дагы мына кадам жөө үчүн жакшы жаңылык деп ойлойм. Анан көрүп атасыздар туугандар, өтө мына арзан түшөт экен. Антан бул жака номер калтырып койдук, дагы силерге көрсөтөбүз. Мустан тепловизор жакын. Силерге бир өзгөчө нерсе көрсөтөбүз силерге. Атайын ушундай тепловизор биз мына курулуш тармагында көп колдонобуз. Бул жанагы ыстык суук мост болгон, сырыс болгон жерлерде жакшы неме этип берет, карап берет. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул штукатурка ушул мисалы мына карарган жерлерди колундун температурасы 31-32 почти градус көрсөтүп жатат. Бул жакта дуалдын бурчту ошол сесмопояс бетон болгондуктан суугураак көрсөтүп жатат. Бул жагы стена уже жылуулук көрсөтүп жатат. Өйдө дагы ушул жыгач материалдары дагы ушундай айырмасы менен көрүнүп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй. Мынабы айнек жок азыр, пленка жаап коюлган. Бул азыр печке кызарып турат. Бул ушул штукатурка. Биз шубаган штукатурка. Айырмасы ушундай. Жылуулук жагдан эч бир немеси жок. Проблемасы жок. Өтө жакшы. Өтө жакшы. Туугандар, дагы бир көрсөтө кетейин. Караңыздар туугандар, мына мына күлөңгө көрсөң, мына караңыздар, мына. Күлөңгө турган жери кара, мындай караңыздар, мына ысыктыгыны. Мына көрүп атасыздар, ысыктыгын мына. Көрүп атасыздар, күлөңгө турган жер муздап калып турат, мына бул жактар мына полный ысык көрсөтөт. Мына дагы бир сиздерге эксперимент көрсөтөлү. Бул жерде азыр биз бир кирпичти койдук, бир сынчы блокту койдук. Ошону дагы мына тепловизор менен көрсөтөбүз. Мында карасаңыздар, байкасаңыздар, кирпичке караганда мынабы плюс көрсөтүп жатат кирпичтин немесине, температурасыны. Азыр ушул экөөнү печкеге бирдей алып кирип коебуз үстүнө. Кимиси биринчи ысыйт, андан кийин экөөнү бирдей эшикке алып чыгып коебуз сууга, кимиси биринчи муздайт. Ошондой сиздерге азыр эксперимент кылып көрсөтүп беребиз. Анда эмесе кеттик, кармагалы мындан. Кеттик, кана печкеге коелучу. Прожектор алып кел, прожекторду. Так, ана ставить эми.
мынакей туугандар, азыр убакыттын немеси менен саат карайбыз. Саат 17:47. Астында печке кызып Уже турат. мына кетти ысык уже көрүп атасыздар, Мынакей уже блоктун астынан уже жылый баштады. Кирпич дагы жылый баштады. Азыр биз буну эшикке алып чыккандан кийин, муздагандан кийин кимиси биринчи муздайт. Экөөнү дагы жарабыз. Кимиси ичиге чейин жылыйт экен, муздайт экен. Ошону дагы көрсөтүп беребиз. Блоктор ысыганча мына үйдүн ээсинен бир неме алып коелу, лидер алып коелу. Үй кандай болуп атат үй? Үйдөн сүйлөй кетчи. Кудайга шүгүр, үй жакшы болуп атат. Сынч блоктон салдык ушинтип. Үйдү Нур-Султанды биз да интернеттен көрүп калып, ошол сынч блок бизге жагып, ошол сынч блоктон ылык болот, экономичный болот дегенге байланыштуу ушу биз дагы сынч блоктон салайык деп сынч блоктон салып, ушинтип азыр эми штукатуркасын дагы Нур-Султан өзү кылып берет. Ошол экономичный болот, жакшы болот, ылык болот дегенге биз эми как бы тоолуу жерде болгонубуз үчүн бизге эми ылыктык менен экономичность бизге биринчи очередь болгон үчүн ошого ушинтип сынч блоктон үй салып калдык. Канча акча кетти? Сыр болсо. Акча эми Лямсуда. Андан көп. Эми бул плита андай мындай баскан менен 2,5 барып калды уже. 2,5 барып калды. Блок алып келип основной техникага кичине көбүрөөк акча кетип калды. А так дубалы эң жакшысы эме болду. Устасын дагы өзү таап бергениге байланыштуу штугун 50 сомдон урушуп, если адашпасам 75 миңге полный дубал курулду. Кызмат акысы. Кызмат акысы ошондой болуп, бизге главный ошол жагдан экономично болду. Азыр эми мына штукатуркасын дагы кылып берсе, буюрса, бул жагынан дагы экономичность жакшы болуп атат, чем обычный родбандга караганда. Родбанд кичине көбүрөөк кетип калат экен, бирок могусу объем болгон үчүн кичине андай эме болуп атат. Экономичный болуп атат квадрат метрге келгенде. Жакшы. Если что бола бойдок. Үй бүт сөйлөнөт. Буюрса. Мына ушундай туугандар. Печка ысып атат, ысып бүтсүн, силерге толук маалымат көрсөтөбүз. Азыр мына саат 18:01 болду. Бул жака жаңы койгон кирпичибиз менен блогубуз. Өзүңүздөр карасаңыздар, кирпич тез кызыды. Мындайча айтканда, Саратанда жазда үйдүн ичи жылуулукту өткөрүп, мындай дым болот үйдүн ичи. Бул блок болсо ошол салкын боюнча турат. Наркы бетини азыр ортосунан жарып, аралап дагы көрсөтөбүз. Анан музда калганда дагы кимиси биринчи муздайт, аны дагы көрсөтөбүз. Туугандар, азыр ушуну эшикке алып чыгып, жанагы айткан дагы эксперименттерди улантабыз. Мынакей азыр кирпичтин бир бети мына ушунчалык кызыптыр. Бул жагы, анан бул жагы кызыганы. Блокту жакыныраак алып келгин. Айландыргын эми. Кызыган жагы, муздак жагы. Ушундай кармап тур. Ушундай кармап тур. Так. Мынакей туугандар, кызыган жагы, салкын жагы. Айырмасы ушундай. Кеттик, анда маселешти качайлы. Мынакей азыр убакытты дагы көрсөтүп коебуз. 18:03. Ушул кызыган жагы, муздак жагы. Ушул азыр дагы бир 5 минуттан кийин дагы өлчөйбүз. Кимиси тез муздайт. Кимиси тез муздайт. Анан муздап бүткөндөн кийин экөөнү тең жарабыз. Мынакей туугандар, өзүңүздөр да көрүп жатасыздар. Мына бул жерде режимдери бар. Жанагы койгон кызылга. Мынага, жошуга. Мына. Мынага. Мына койчу. Уже мына кара. Ушундай жакшы көрүнөт. Кирпич сууп калды жок мына. Бул жерде мындай канда азыр 49 градус көрсөтүп турат. Бул жерде ошо муздаганына 37. Бул 5 минуттун аралыгында ушунчалык. Азыр кирпичти дагы жарабыз, блокту дагы аралайбыз.
Эми өзүң түшүндүр кет. Так. Мынакей туугандар, көрүңүздөр. Үйүңүздөрдө ошо кышында ысыта турган болсоңуздар, ушундай жылуулукту сыртка чыгарбай, үйдүн ичинде мындай кармап, термос катары кармап берет. Кирпичте болсо анчалык эмес. Өзүңүздөр мына ушуну көргөнүңүздөрдөй. Антан туугандар көрдүңүздөр, мына жылуулук боюнча полностью көрсөтүп берди. Эми мына жылуу шубак, сынч блок боюнча мына Нурсултан кайтсаңыздар болот. Бул жака номерди калтырып койдук. Антан байланышыңыздар.